men күнүнө сабакка отуруп интернеттен Куран көчүрүп угам. Бүгүн жаңысын көчүргөм. Түшүнбөсөм да көзүмөн жаш акты. Эми Алла разы болсун сизге. Баягы берилип, ошол Курандын азыгы менен азыктанып аткан сизге Алла разы болсун. Кайсы бир аалымдын сөзү бар. Керемет кооз окулган Курандан жан дүйнөсү, кимдин жүрөгү рахат албаса, демек ал өлүк жүрөк деп. Бул баягы 5 вакыт намаз окуп, Курандын маани маңызына ой жүгүртүп, маани берип, аракет кылып баштаган адамдарга тиешелүү. Ана 5 вакыт намаз менен иши жок, баягы күнөөкөр мусулман бир туугандар жүрөт. Эми аларга муну дароо айта албайбыз. Бирок ошентсе дагы кээ бир ыр сыяктуу окулгандар бар. Аларга кирбешибиз керек, кулакка да жаман угулат. Өзүнүн тажвиди менен, эрежеси менен. Мисалы, Элхамдулиллахи Раббил аламин, Ар-Рахманир-Рахим, Малики яумиддин. Мисалы деме. Тажвид деген эмне деген? Ар бир тамганын акысын берип, туура окуу. Созо турган жерде созуп, кармай турган жерде кармап, ошентип окусаңыз эле өзү эле кооз жашынакай угулуп калат. Анан кээ бирөө кооздойм деп тамгаларын өйдө будуң чадың кылып окугандар бар. Мисалы, Алхамдулиллахи Раббил аламин, Ар-Рахманир-Рахим деп өзүнчө эле коозоп, будуң чадың кылып кыйнала берет. Бул туура эмес, бул ыр эмес, башка эмес. Бул тажвид менен атайын бир устат кармап алып, ар бир тамганын акысын берип, туура так окусаңыз, мисалы Хусори деген кары болгон, азыр өтүп кетти. Ал кишинин кайманаты тажвид илимдеринин падышасы деген атка конгон. Бүгүнкү күндө Айман Суейт деген кары устаз чыгып атат, көрүп атасыздар. Атайын ютубтардан сабак берип атат. Ошолордон таалим алган кыргыздар да көбөйдү азыр. Толтура ошолордо ютубтарына жана Zoom аркылуу, Google Meet аркылуу түрлөрү чыгып калды. Ошол Google Meet аркылуу алсаңыздар, катып калбайт. Видеолор тунук сөздөр даана болот. Ошентип сабак алып, илимиңизди өрчүтүп алсаңыз болот. Эмне болбосун. Анан Курандан азык алып, күч алып, өзүңүздүн баягы динге болгон берилүүңүздү, такыбалыгыңызды бекем кармап алдыга өнүксөңүз болот. Эмне болбосун.